Бишкекте жергиликтүү тигүүчүлөрдүн жарманкеси өтүп жатат. Россияга экспорт кылуу маселеси дагы эле татаал, бирок бул жерден кыргызстандык өндүрүштөн чыккан кийимдерди кыйла арзан сатып алса болот. Азыр кырдаалга байланыштуу бизде соода аябай токтоп калды. Документтер менен иштеп жатабыз. Бирок дагы эле цехтерибиз жабык, заказ жок. Анан ушинтип складта калган товарларыбызды айла жок, ушинтип ярмаркага өз басынан да ылдыйга сатып атабыз да. Былтыр буларды 900-950дөн оптом сатканбыз, азыр 700га сатып атабыз да. Главный тканьдын акчасын чыгарышкан. Ткань анан эмени тиккендин акчасын чыгарганга. Таможня жабык болгон үчүн бияка келип ярмаркадан суранып, биртике болсо дагы акча чыгаралы, расходко белый менен деле кетирдик, кайра эле келди товар. Ал дагы келди таможнядан каргодо турат. Элдер алып алган ушунча акчага алган оборудованиясын итбекер арзан ценада сатып атышат. А мен тырышып отурам. Буюрса илгерки үмүт, буюрса болот го, чечилет го деген үмүттө. Бизге эң жакшысы эле Россия, Казакстан болчу да. Казакстан, например, өздөрү швейный цех ачып кетти, Өзбекстандык вообще гүлдөп ачылып кетти. Кытайдан кийин биз турчубуз. Швея боюнчачы азыр алдырып атабызбы деген ойдобуз. Потому что Өзбекстанда аябай көп ачылып атат. Бирок үмүттөбүз. Чечип берет деген үмүттөбүз. Биз өзүбүз баарыбыз чогуу болуп уюштурдук. Себеби учурдун талабы боюнча бул кийимдер калып кеткендей болуп жатат. Азыр Кыргызстанда тигүү тармагында абал оор эле болуп жатат. Көптөгөн цехтер кичинекей чакан цехтерден баштап чоң ири цехтерде жабылып калды. Себеби товарлардын баарысы чек арада турат. Ага карабастан ал мындай оор убакытта документтерди иретке келтирип, ишти толук расмий нукка салууга мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн деп эсептейт. Эгер ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдогуңуз келсе, эски аянтта өтүп жаткан жарманкеге келсеңиз болот. Жарманке декабрдын толук айы бою ар бир дем алышта өтөт.